Садыр Жапаров: коррупцияга аралашкандар кызматына карабай кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Жер сатуу алдамчылардын, шылуундардын алектенген иши болуп келген. Бул тууралуу бүгүн 16 ноябрда президент Садыр Жапаров коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин биринчи отурумунда билдирди. Садыр Жапаров жерди трансформациялоо маселесине да бир топ көйгөйлөр бар экенине токтолду. Мындай жагымсыз көрүнүштөрдү болтурбоо максатында жерди трансформациялоо жөнүндө мыйзамга кол койгом. Ошондуктан жерлерди инвентаризациялоо маселесин жана жердин бардык категорияларын акыркы реестрин аныктап, тактап бүткөрүү зарыл. Жерлерди трансформациялоо мурунку кетирилген каталарга жол бербей, буга чейинки трансформациялоонун сабактарын эске алуу абзел. Өзгөчө Бишкектин айланасындагы жерлерди трансформациялоо боюнча көптөгөн коррупциялык схемалардын бети ачылууда. Аткарган кызматына карабай коррупцияга тиешеси болгон бардык адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу керек, деп баса белгиледи Жапаров. Белгилей кетсек, коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин отурумуна кеңештин мүчөлөрү, өнүктүрүү боюнча өнөктөш мүчөлөр, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик органдардагы ыйгарым өкүлдөр жана башкалар катышууда. Жыйындын алкагында өлкөнүн коррупцияга каршы мамлекеттик саясатынын негизги багыттары, мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында коррупцияга каршы мыйзамдарды ишке ашыруунун актуалдуу маселелери, бизнес ассоциациянын коррупция менен күрөштө ролу жана башкалар талкууланат. Булак Назарньюз, Чекиторг. Кара суудагы жол кырсыгынан 7 киши каза болуп, 9-у жараат алды. Бишкек-Ош жолунун 661-чакырымында бүгүн 16 ноябрда катталган жол кырсыгында 7 киши каза болду. Алардын 3-өө эркек киши, 4-өө аял экени айтылды. 6 адам жараат алды, арасында 3 жаш бала бар. Бул тууралуу Т-медиага өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кырсыкта жабыр тарткан 6 адам тез жардам менен Ош облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми 3 өспүрүм балдар ооруканасына жеткирилген. Маалыматка караганда жолдо КАМАЗ, Mercedes-Benz Sprinter жана Nexia үлгүлөрүндөгү автоунаалар кагылышкан. Куткаруучулар каза болгон адамдардын сөөгүн милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти. Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, жыл башынан бери Кыргызстанда 5437 жол кырсыгы катталды. Бул былтыркыдан 29,2%га көп. Жол кырсыгынан набыт болгондордун саны да былтыркыдан 15%га өскөн. Былтыркы 9 айда бул себептен 509 адам көз жумса, быйыл 587-ге жетти. Жаракат алгандар 31%га көбөйгөн. 9 ай ичинде автокырсыктан 8298 адам жабыркаган. Булак Т-медиа, Чекиткейджи. Факты бер деп отурбайбыз. Жапаровдун коррупция менен күрөшүү тууралуу айтканы. Жапаров адам өлтүрүү учурларын журналисттер менен блогерлер кандай резонанс менен жазса, коррупциялык фактылар андан 10 эсе ызычуу менен берилиши керектигин айткан. Президент Садыр Жапаров азыркы бийлик коррупция боюнча маалымат түшсө, мурдагыдай болуп факт бергиле деп сурап отурбай, дароо чара көрөрүн айтты. Мамлекет башчы адам өлтүрүү учурларын журналисттер менен блогерлер кандай резонанс менен жазса, коррупциялык фактылар андан 10 эсе ызычуу менен берилиши керек. Биз мурункудай факт бер деп отурбайбыз. Далилдеп бересиңерби, ошол замат чечим кабыл алабыз. Бир күн да создуктурбайбыз, деди Жапаров. Ал өлкөдөгү 30 жылдан берки иштерге аудит жүргүзүү керектигин сунуш боюнча тиешелүү органдар иштеп жатканын кошумчалаган. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков бажы тармагындагы коррупциялык иштер тууралуу журналисттердин иликтөөсүнө комментарий берип жатып, факты бергиле деген. Кийин өзү анын себебин түшүндүргөн. Булак Спутник, Чекиткейджи. Президент Жапаров коррупция жөнүндө кабарлаган адамдарга сыйакы берилиши керек. Элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген коррупциялык кылмыштар тууралуу фактыларды билдирген адамдарга сыйакы берүү ыкмасын мүмкүн болушунча тезирээк ишке киргизүү зарыл. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров антикоррупциялык ишкердик кеңештин биринчи жыйынына катышып жатып билдирди. Анын айтымында, коррупция менен күрөшүү жаатында иштеген коомдук уюмдардын ишин колдоо максатында Финансы министрлигинин алдында атайын адистештирилген фонд түзүлдү. Ошондой эле коррупция жөнүндө кабарлаган адамдарга
чараларга, анын ичинде коррупциялык схемаларды жана мамлекетке келтирилген коррупциялык зыянды аныктаган кызмат адамдарына бул фондунан бир жолку акчалай сыйлыктар каралышы керек, деди Жапаров. Президент коррупцияга каршы иш жүргүзгөн коммерциялык эмес коомдук уюмдарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү менен каржылоо жагын караштыруу зарыл экенин кошумчалады. Булак Наждак Чекиткейжи. Көркөм тасма. Жапонияны басып алган кыргыздар. Жапониядагы ойдон чыгарылган көркөм тасмада башка планетадан жерге келгендерди кыргыз деп аташкан. Эр жүрөк бороон аттуу тасма ноябрь айында Жапонияда кинотеатрларга чыгат. Ал АКШнын ойдон чыгарылган жанрындагы фильмдериндей ийгиликтерге жетет деп айтуу болбойт. Бирок көркөм тасмадагы каармандардын бири кыргыздар болгону жергиликтүү калктын көңүлүн бурду. Терминатор сыяктуу кинолордон өргүү алган Жапон көркөм тасмасында негизги каарман 2050-жылы артка кайтып барып, башка планеталык кыргыз аттуу келгиндер менен салгылашуу үчүн робот кырат. Жапониялыктар эмнеге башка планеталык келгиндерди кыргыз деп атаганы белгисиз. Бирок бул жаңылыкты окуган кыргызстандык социалдык тармактардын колдонуучулары көптөгөн тамашаларды жаратты. Биз жөн калк эмес экенибизди билгем, деп жазган Facebook колдонуучуларынын бири. Дагы бир окурман кыргыздар тамашаны түшүнөт, өзүбүз тууралуу тамашалаганды да жактырабыз, дейт. Айрымдар кинодогу бороон чынындагы чайда болсо керек деп тамашалашып, казакстандыктар 2006-жылы Борат тасмасынан кийин деле жашап жүрбөйбү деп жазышты. Казактар айтылган тасманы мазактоо катары кабыл алышкан. Бир окурман болсо кинодогу каармандарды кыргыз аткаминерлерине салыштырып жиберди. Тасмадагы монстрлар менен кадыресе кыргыз аткаминерлеринин айырмасын деле таба албайсың, деп жазылган. Айтор бул кабар интернет желесинде тарагандан кийин ызаланган пикирлерге караганда тамаша иретинде жеңил кабыл алгандар көп болду. Булак BBC Чекитком. Урмат Акунов. Шайлоодон кийин кырдаал өтө оор. Шайлоодон кийин утулган тарап ызы-чуу кылса, мамлекет 4кө бөлүнөт, деди бүгүн 16 ноябрда Nazar News маалымат агенттигине активист Урмат Акунов. Урмат мырза, бир жумадан кийин шайлоо аяктайт. Жыйынтыгы кандай болот? Жыйынтыгы мурдагы шайлоодогудай жакшы болот деп эч ким айта албайт. Биринчиден, шайлоонун убакыты өтө кеч болду. Экинчиден, дагы деле ички жана сырткы саясат бири-бирине төп келген жок. Акчалуулар дагы деле бийликке умтулганы өкүндүрөт. Азыр ким бийликте болбосун, же талапкерлердин бири дагы экономиканы кантип көтөрөбүз деген пландары жок. Тышкы саясат же кошуна мамлекеттер менен алака түзүп жана өзүнүн ополтоодой орду бар бир дагы саясий партия күрөшкө чыккан жок. Өкүндүргөнү, эгемендүүлүк алганыбызга 30 жылдан ашса дагы ар бир келген бийликте жаңы төрөлгөн баладай эле бирден партия түзгөнү саясаттагы абал туруксуздук экени билинди. Кыскасы, ар кайсы партиядан башы чыгып келе жаткан улуу кичүүбү талапкерлердин көбү саясий сойку экендиги ачык байкалды. Кечээ президент Садыр Жапаров көмүр маселесин көтөрдү. Бүгүн көмүрдүн баасы менен кызыгып көргөн жоксузбу? Азыр көмүрбү же энергетика болобу, шайлоодон кийин кырдаал өтө оор болот. Азык-түлүктүн баасынын көтөрүлүшү жакшылыкка алып келбейт. Буга чейин бечел экономика десе, азыр экономика кычкылтекке муктаж. Ошондуктан саясат көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн. Мындай кырдаалда президент эгер мамлекетти сактап калам десе, саясий чечкиндүүлүккө барышы керек. Президент Жапаров экс-президенттердин кеңешин угуп койсо да ашыкча болбойт. Ошондой эле буга чейин мамлекетти колдоого алып келген Райымбек Матраимов, Нариман Түлеев сыяктуу инсандар менен кеңешип өлкөнү сактап калууга барышы керек. Азыр бийликтин тирешүү маалы эмес, эл бага турган маалы. Шайлоодон кийинки кырдаал кандай болот? Шайлоодон кийин ар бир кыргыздын канында бар. Утулган талапкерлер уткан талапкерлерди караламай, бийликтин беделине көө жабуу болсо, ошондой эле айрым саясатчы сөрөйлөр сырткы күчтөрдүн акчасына таянып, Кыргызстандын келечегин адаттагыдай эксперимент кылганга даяр. Бийлик утулган тарапты катуу көзөмөлдөп, мамлекеттин бүтүндүгү өлкөнүн келечеги үчүн тартипти орнотушу зарыл. Ушул нерсени саясатчылар дагы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн туура түшүнүп, утулганын эсепке албаса, мамлекет оор абалда турат. Өлкөнү жок кылууну көздөгөн сырткы күчтөрдүн аракети ишке толугу менен ашат. Эл дагы ынтымакка келиши керек.
Белгилей кетсек, Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо ушул жылдын 28 ноябрына белгиленген. Шайлоонун жыйынтыгында Жогорку кеңештин 90 депутатынын 54-ü Кыргызстан боюнча бирдиктүү округтан партиялык тизме менен, ал эми 36-сы бир мандаттуу округдардан шайланып келиши керек. Булак Назар Ньюс, Чекит.орг.